Алдамчылыкка шектелип үй камагына алынган Кишимжан Бекташева регион телеканалына кайрылды. Ал өзүнө коюлуп жаткан айыптардын баарын төгүндөп, алдандым деген Айша Калманованын үйүн сатып алганын билдирүүдө. Бардыгы мыйзамдуу, эч кимдин үйүн жөн эле тартып алганга азыр биз 21-кылымда жашап атабыз. Бардыгы мобилдештирилген. Алар осознанно сатышкан. Бизде чоң эме саттык, биз бошотуп беребиз деп 3 жылдан бери чыкпай жүрүшөт. Анан акыркы возможносттордо акчаны бербей же сатып алган үйдүн акчасын бериш керек да, же болбосо өздөрү достоверно үй сатып бир келишимге келиш керек жарандык тартипте. Эч нерсе кылбай анан ушул акыркы возможносттор менен ушул курдомат менен жүрүшөт. Анан экинчи 4-арыз деп айтып атат. 4-арызы менен мен такыр тааныбайм, билбейм дагы, мен карызда эмесмин. Ал арыз недостоверный еще. 3-арыз боюнча дагы ал тергөө иши амалдары жүрүп атат. Ошондой эле Бекташева жарандарга насыяга акча бербес деген юридикалык гана кызмат көрсөтөрүн кошумчалады. Ал эми буга чейин диктофонго жазылып алынган үнүн фейк деп атоодо. Дегени менен видеодогу байланыш номер Бекташеваныкы экени далил болуп турат. Мен услугам бар, анан кийин айызы 10-да берер эсептелинет. Канча кошуп берип калам ошондойчу? 200-га 20 кошуп берип каласың, анан услуга бар. 10 берип каласың услугага. Общий канча берип калам? 30 000 кошулуп калабы? 30 000 кошулуп калат. Жок, мен алып берип тура албайм. Мен просто ошол жерде юридикалык эле эме бердим. Маслит юридикалык консультация, орусча айтканда консультация, юридические услуги деп коет да. Ошол эле мен юридикалык услугам. Анан деле ал деле Абдезова өзүнүн адвокат юристи менен барган. Адвокат юристи эмне совет берсе ошону кылат да. Мен бул тараптын адвокаты юристи болуп барганмын. Тилкатты бул неме деди. Менин клиентим, мындайча айтканда, сиз ошол маселе менен сизге кайрыла берсин. Мен эми доверенный лицо болуп барып алганмын да, доверенный лицо болуп, бирок мен берген эмесмин. Буга чейин регион телеканалына жана укук коргоо органдарына Кишимжан Бекташевадан жабыр тарттык деп арыздангандарда өз чындыгын карманып турушат. Алардын максаты сатылып кеткен үйлөрүн мыйзамдуу өзүнө кайтарып алуу. Тура келбейт. Мен 5-6 күбөлөрүм бар. Мен үйүмдү эч качан саткан эмесмин. Үйдү сатканда дагы менин үйүм 2,5 миллион турат азыркы баасы. Сатканда мен 100 000ге үй сатпайм да, мисалы 500 000ге дагы үй сатпайт да. 500 000 эмес да чектердин өзү дагы. Мен ишенгенимден пайдаланып, мен тилкаттарымды алып алып, эми мага башка сөздү айтып атат. Бир адамда бир эле жүз болот да, а бунун жүзү бар да. Бунун бети жок. Кечегиде сотто дагы туугандары айтты, өзүнүн сиңдиси апалары туруп айтты. Биз сен жүгүңдү алып беребиз, үйүңө өткөрүп беребиз, тосум арызыңды бер деп ошентип айткандан кийин эле эртеси чыгып алып, сен үйүңдү сатып алган экен, сен андай экен, сен мындай экен деп аяктагы болбогон жаланып, наоборот мага чалып атат. Ооба, мен өзүнөн алгам. Ал менин бир тууган сиңдимин акчасын айландырам деп атат. Демек, ошол семьясы менен апасы дагы буну билип атат. Себеби дегенде апасынын атына өтүп атат үйдүн документтери. Кара Суу мамкаттоосунда 17 адамдын үйү апасынын атында катталып турган боюнча анык далилдер чыгып атат. Менин да үйүмө ошол Эрмекова Саламат деп апасынын атына өткөргөн. Бул колу менен бизге акчаны колу менен акчаны Бекташева Кишимжан өзү берип жатпайбы? Малым болгондой Кишимжан Бекташевага карата Ош облустук ички иштер башкармагына 3төн ашык арыз түшкөндүктөн аталган жаран 25 мартта 48 саатка камакка алынган. Учурдагы алдамчылык боюнча сотко чейин иш ачылып тергөө иштери жүрүүдө. Биринчи арызында кылмыштын курамы жок деп кыскартылган болчу, бирок андай ал иши тергелип аткан учурда дагы 2 жаран арыз жазган ал жарандын үстүнөн. Ошондон улам мурда кыскартылган иш кайрадан прокуратура тарабынан кайтарылып тергөөгө жиберилди. 25 мартта дагы 2 жаран арыз менен кайрылган үстүбүздө жылдын. Ошондон улам баш коргоо чарасы камакка алуу 48 саатка убактылуу кармоочага киргизилген болчу. Андан ары баш коргоо чарасын кароо боюнча Кара Суу райондук сотуна топтолгон материалды жибергенде 27 март күнү үстүбүздө жылдын 27 март күнү аталган жаранды үй камагына чыгарып жиберген. Кишимжан Бекташева Ош шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкерлигин койгону маалым. Анын үстүнөн тергөө амалдары жүрүп жатканына байланыштуу аймактык шайлоо комиссиясына Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнөн кат келип түшкөн. Бирок тергөөчү ошол тергөө амалдарын баштап атканда кайрылыш керек болчу да. Ал сотко барарда кайрылып калды. Ошондон улам бул маселе каралбай калган. Анан башка азырынча расмий аймак шайлоо комиссияга кат келип түшө элек. Ал эми
аймак комиссия талапкерлерди соттун өкүмү чыкканга чейин аны тизмеден алып коюуга укугу жок. Коомчулукта кызуу талкууну жаратып жаткан бул маселе алгач регион телеканалына түшкөн арыздардын негизинде тартылган. Биздин чыгармачыл топ эки тараптын тең үнүн коомчулукка бирдей чагылдырууга аракет кылды. Кайрылгандар укук коргоо органдары ишти мыйзамдуу карап, адилеттүү жана калыс чечип беришерине үмүт артып турушат. Көрүп атса керек, урматтуу Садыр Нуркожоевич, президентке да кайрылып өткүм келет. Бардыгы так маалымат менен, так дана мыйзам чегинде, мыйзам талаасында зордук, зомбулук жок болуп туруп, тегиз каралыш керек. Бул жарандык тартипте каралып аткан иш. Бул жерде эч кандай уголовный иш, кылмыш иш козголбош керек. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, регион, Ош шаары.